темасы угуу анализатору. Сабактын максаты адамдын турмушунда угуунун маанисин, угуу анализаторунун түзүлүшүн жана үлүлдүн угуудагы маанисин түшүнүү. Адамдын турмушунда угуунун мааниси өтө чоң. Угуунун натыйжасында адам бири-бири менен байланышат. Ар кандай кубулуш, окуяларды кабыл алабыз. Угуу анализатору аркылуу теректин шуулдашын, канаттуулардын сайраганын, суунун шылдырап акканын жана ошол эле учурда суунун чоң дарыя экенин же кичинекей эле арыктын суусу экенин көрбөй туруп ажырата алабыз. Жана ошондой эле адамдын кубанычын, кайгысын, күлкүсүн угуп, ар кандай абалга келет. Адамдын угуу рецепторлору кулакта жайгашат жана кулактын түзүлүшү 3 бөлүмдөн турат. Сырткы кулак, ортоңку кулак жана ички кулак. Сырткы кулак кулак калканчасынан жана сырткы уктургуч түтүгүнөн турат. Бул абанын үн толкундарын сырткы уктургуч түтүгө багыттайт. Тарсылдак жаргагы сырткы кулак менен ортоңку кулактын ортосунда жайгашкан. Ортоңку кулак 3 бөлүмдөн турат бул дагы. Биринчи балкача, дөшүчө, үзөңгүчө. Ички кулак баштын чыкый сөөгүнөн орун алган. Ал дагы 3 бөлүмдөн турат. 3 жарты тегерек каналчалардан, экинчи сүйрү баштыкчадан жана тегерек баштыкчадан жана үчүнчүсү үлүлдөн турат. Бул үчөөсүн биригип биз вестибулярдык аппарат деп айтабыз. Үн дабыштар абаны термилтип, үн толкундары жаралат. Үн сырткы уктургуч түтүк аркылуу тарсылдакты термелтет жана дирилдетет. Анын артында балкача, дөшүчө, үзөңгүчө жайланышкан, алардан улам термелүүлөр алар аркылуу өтөт. Андан ары үлүлдүн сүйрү тешикчесине тиет. Үлүлдөгү суюктуктар кыймылга келип, андагы рецептордук клеткаларда импульстар жаралат. Алар уктургуч нерв аркылуу мээге чыкыйдын уктургуч бөлүгүндө үндүн мүнөзү, күчү, бийиктиги ажыратылып таанылат. Кыскача айтканда бизге жагымдуубу же жагымсызбы ажыратылат. Үлүл дененин ар кандай абалын сездирип, тең салмактуулукту сактап турат. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.